личинкаларды сорып салат. Өзүдө фосфор салыш керек. Ооба. Эми илим өнүгөт да буюрса. Ооба, туура. Жакта агрономдорубуз бар, алар окутушат. Бар да? Мунун жейби, личинкаларын бүт жеп салабыз. Ооба, булар монтип биз гармошканы сабабыз да, куртту салып, анан ошо гармошкага монтип конуп алышат. Анан муну киргизгенде булар чагып, ошол жака туйт. Анан кайра аяктан бракондар чыгат да. 24-жылдын жеңүүчүсү, эди жолдойчу сиз айткандай жаңы министрликте илимий изилдөөлөргө дагы көңүл буруш керек дегенде 24-жылдын бир жеңүүчүсү бар, ошо илимий изилдөө Байдыйкан аталышындагы долбоордун ээси жакында бет ачарын жазады. Анда сөз сизге Байдыйкан. Биз 2024-жылы Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборунун биолабораториясы биз 2021-жылы түзүлүп, 22-жылы ишке кирип, энтомофагтардын 3 түрүн өндүрүп баштаганбыз. Энтомофаг деген бул пайдалуу курт кумурскалар, алар айыл чарба зыянкечтерин жок кылып жей турган курт кумурскалар да. Анан биз ошол конкурстун шарттарын көрүп, катышып, биз модернизация кылып, ошол биолабораториянын көз карандысыз өндүрүшкө ээ болгон типовой биолабораторияга айландырыш үчүн конкурска катыштык. Биз ошонун жыйынтыгы менен 1 миллион сом утуп алып, анан биз цех уюштурдук. Сентябрь айында биз ошол жасалган оборудованиянын сыноосун өткөрдүк дагы. Биринчи продукциябыз бул ситотрога көпөлөгүнүн жумурткасын өндүрдүк да. Бул жумуртка бизге кошумча дагы 3 энтомофагтын түрүн өндүрүшкө киргизүүгө жардам берет. Азырынча бизде, например, бул боюнча габробракон боюнча маселе жок. Кыргызстан канча спрос болсо, биз ошончону камсыз кыла алабыз. Ошолор бизде көбөйтүшүлөр керек, анан жайылтышына керек. Сыртта жүргөн кача ошону билип, көрүп, анан убагында алып, анан ушул жерде көбөйтүп алышыбыз керек да. Кача сиздей эжекейлерибиз, окумуштуулар болгондо дагы шүгүр. Ошонун даже алы жок болчу да. Туура? Сизге рахмат.